Узап бара жаткан 2019 жыл Ош шаары үчүн өнүгүүгө багытталган жыл болду десек болот. Президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата Ош шаарында бир топ алгылыктуу иштер аткарылды. 2019 жыл Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланып, эл аралык иш-чаралар жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Таанылайбек Сарбашев шаар мэри болуп келгенден соң өзгөчө каланын инфраструктурасына басым жасап, мыйзамсыз курулуштар менен катуу күрөш жүргүзүп четинен сүрдүрүлдү. Мындан тышкары эс алуучу жайлар, социалдык объектилер жана негизги көчөлөр оңдоп түзөөдөн өттү. Учурда шаарда заманбап жаңы курулуштардын толкуну күчөп, шаар башчысы жеке ишкерлер менен тыгыз кызматташтыкты колго алды. Таң эрте шаарды кыдырып, көйгөйлөрдү жеринен чечкенге аракеттер көрүлдү. Өз ишине кайдыгер мамиле жасаган жетекчилер кызматтан да бошотулду. Жылдын башында Кулатов кичи районунда мыйзамсыз соода күркөлөрдү сүрдүрүү иштери башталып, жалпысынан 80ден ашуун мыйзамсыз курулуштар толук алынган. Анын ордуна жазкелери менен жалпы узундугу 850 метр аралыкты түзгөн аллеянын курулуш иши башталган. Сейилбактын курулушуна жергиликтүү бюджеттен 28 миллион сом жумшалды. Аллеяга түнкү жарыктандыруу чырактары коюлуп, 5 ай аралыгында заманбап жаңы сейилбак пайда болду. Аллея аталган шаарчанын Бекмамат Осмонов атындагы көчөсүн бойлой курулду. Долбоор толугу менен аяктап 5-октябрь Ош шаарынын туулган күнүнө карата пайдаланууга берилди. 2019 жылдын 8 январынан баштап ошо Кулатов кичи районунун Осмонов көчөсүнүн эки тарабын тазалоо иштерине кириштик. Кудай буйрса ушул жылдын октябрь айында ошол жердеги билесиздер, мурда базарчиктер жайгашкан эле. 300-400гө жакын ар түрдүү соода түйүндөрүн, кафелерди, ар түрдүү тосмолорду, темирден жасалган баягындай контейнерлерди алып салуу иштери жүргүзүлүп, акырында ошол жерге бир аллеянын, бульвардын курулушун аяктап, мына ийгиликтүү аяктап, бүгүнкү күндө Ош шаарынын тургундардын бир сүйүктүү дем алуучу жайына айланды десем жаңылышпаймын да. 2019 жылы Ош шаарында мыйзамсыз курулуштарга каршы күрөш күчөтүлгөн. Шаар мэри таң эрте калааны кыдырып, тийиштүү жетекчилерге жеринде тапшырмаларды берип келет. Рейдтин жыйынтыгы менен көп кабаттуу үйлөрдүн айланасы, тротуарлар мыйзамсыз курулуштардан бошотула баштады. Мэрдин тапшырмасы менен алынып салынган мыйзамсыз курулуштардын ордуна скверлер, автоунаа токтоочу жайлар курулууда. Айта кетсек, Фрунзе базары, Рамазан соода борбору, Рыспай Абдыкадыров көчөсү жана башка калаанын бардык аймактарында мыйзамсыз соода күркөлөрү алынып салынды. Ошондой эле жаңы түшүп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн мыйзамдуулугу да дыкат көзөмөлдө. Мыйзамсыз курулуштар менен күрөшүү оңой эмес болуп атат. Бизге көрүп атасыздар, айтып кеттим, любой жерге курулушка барсак эле ушул мыйзамсыз курулуштарга такалып жатабыз. Учурадык, бирок ага карабастан биз алдыга кеттик. Верховный сотторго чейин барып атабыз. Ар бир кичинекей комокту алып коюштун дагы баягы элдер өзүнүн укугун колдонуштур, барбыр ушу укугун колдонуп арызданышат экен. Верховный сотторго чейин барып, ал жерден биз тарапка чечимдерди чыгарып келип, акырында бул иштерди алып салуу иштери жүрүп жатат. Калаанын борборунда жайгашып, көп жылдар бою каралбай калган Токтогул паркы толук реконструкциядан өткөрүлүп, жергиликтүү бюджеттен 34 миллион сом жумшалган. Эс алуучу жайга жарыктандыруу системалары, таш тапандар төшөлүп, видео байкоо орнотулду. Калаанын тургундарына шарт түзүү максатында Кулатов, Төлөйкөн кичи райондорунда жекешкерлер тарабынан скверлер курулуп пайдаланууга берилген. Дагы курулуш жүрүп жаткан сейилбактар бар. Кала башчысы шаардын инфраструктурасын жакшыртуу максатында жекешкерлер менен жолугуп, сунуш айтып көптөгөн ишканалар, жеке тараптар өз аймагын оңдоп түзөп, темирчүлүк сунушту колдоого алган. Жалпысынан ишкерлер тарабынан 10 миллион сомдон ашуун каражат сарпталган.
2019-жылы калада 6,5 чакырымдан ашык жолго асфальт төшөлдү. Ош шаарындагы жолдордун оңдолушуна жергиликтүү бюджеттен 95 миллион сом каралган. Каладагы Мониев көчөсү менен кесилишкен Аскар Шакиров көчөсүнүн 2,5 чакырымына жаңы асфальт төшөлүп, жол 20 метрге чейин кеңейтилди. Мындан тышкары Мамажан көчөсүнө, Жапалак айыл аймагындагы Жусупалиев, Жоробеков жана Эсенжанов көчөсүндө асфальттоо иштери бүткөрүлдү. Ошондой эле негизги унаа жолундагы чуңкур жолдор жамалып, ички көчөлөргө шагыл төшөө жумуштары жүргүзүлдү. Каладагы негизги жолдордун бири Лелин жана Курманжан Датка көчөлөрүнө асфальт төшөлүп, жакын аралыкта бир тараптуу жолго айланат. Талайбек Насырбекович мэр болуп келгенде эле архитектура менен жол башкармалыгына тапшырма берген. Ош шаарынын ичиндеги тыгындарды кантип, кайсы жолдорду ачсак, кантсек биз ошол эмени кандайдыр бир жол тыгындарын азайтабыз деген тапшырма берген. Биз мына ошону менен чогуу архитектура менен биргеликте иштеп, биз эң негизги 3 багытты алдык. Биринчи Шакирова көчөсүн кеңейтүү, экинчи бул Лелин көчөсүн бир тараптуу жүргүзүү, үчүнчүсү мынау Шамшиев көчөсүнөн Фуркатка чыга турган Мониев көчөсүнүн параллель жүрө турган ошол жолду тыгынды азайта турган 3 проект менен иштедик эле. Үстүбүздөгү жылы Ош шаары боюнча жергиликтүү бюджетке 1 миллиард 190 миллион сом түштү. Былтыркы жылга салыштырмалуу 210 миллион сомго көп чогулду. Каланын курулуштарына быйыл 305 миллион сом каралып, бала бакча, мектеп жана таза сууга каражат 17%га көп каралды. Тышкы жана ички инвесторлорду тартуу үчүн кала башчысы Дүйнөлүк банк менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, шаарды көркөндүрүү жана туризм тармагына 10 миллион доллар гранттык каражат бөлүүсү күтүлүп жатат. Быйылкы жылга бекитилген план 1 миллиард 127 эле, аткарылышы 1 миллиард 190 миллион сомду түзүп атат да. Жоксо быйылкы жылга бекитилген пландагы 6%га же 63 миллион сомго ашыгы менен аткарылышы күтүлүп атат. Учурда бүгүнкү күндө биз кийинки жылдын дагы бюджетин иштеп чыгып атабыз. Кийинки жылда бизде күтүлүүсү 1 миллиард 322 миллион сом болуп атат. Анын ичинен биз баягы курулушка, өнүгүүгө жалпы 301 миллион сом акча каражатын ажыратып атабыз. Жылы Акбура дарыясынын жээктерин көрктөндүрүү боюнча ири долбоор ишке ашырылат. Жаңы долбоор боюнча курулуш иштери 3 этапта жүргүзүлүп, жергиликтүү бюджеттен 60 миллион сом каралган. Уникалдуу эс алуучу жайдын жалпы узундугу 5 км 400 метр аралыкты түзөт. Акбура дарыясынын жээгин көрктөндүрүп эс алууга шарт түзүүчү көлмөлөрдү, веложол, жөө адамдар басууга ылайыктуу тротуарлар жана түнкү жарыктандыруу системасынан баштап олтургучтарга чейин долбоордо каралууда. Кала башчысы тийиштүү жетекчилерге 2020 жылдын башында дарыянын жээктериндеги мыйзамсыз тосулган жерлерди бошотуп, жалпы 500гө жакын мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлөрүн билдирген. Шаарда 2020 жылдагы эң ири курулуштардын бири катары эсептелинген эс алуучу жайдын курулушу жаңы жылдан кийин башталары планга коюлууда. Мындан тышкары 2020 жылы ири автокурулуш жана текстиль ишканасы ишке кирип, жалпы 10 миңге чукул жумуш оруну түзүлөт. Эң эле грандиозный болгон шаардыктарыбыз баары бүгүнкү күндө жактырып жатат. Мына социалдык тармактардан көрүп турсаңыздар керек. Мына Акбура жээгин Достук көпүрөсүнөн баштап мына Юго-Востокто жаңы салган көпүрөбүзгө чейин каток бар. Мына теле көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун. Ошол катокко чейин 5,5 километр жерди эки тарабын оңдоп түзөө иштерин боюнча бүгүнкү күндө ишти баштадык. Буйрутмачы бол Ош шаарынын капиталдык курулуш башкармалыгы бүгүнкү күндө проектке тендер жарыяланып, проект бүгүнкү күндө кызуу жүрүп жатат. Шаардын чет жакасындагы конуштарга таза суу жеткирүүдө алгылыктуу иштер аткарылды. Төлөйкөн айылына суу жеткирилди. Калкты таза суу менен камсыздоо максатында 400 метр куб болгон суу камбасы курулуп пайдаланууга берилди. Ошондой эле Жапалак айылына 6000 метр куб көлөмдөгү таза суу кампасы курулуп, март айында ишке кирет. Өлкөнү таза суу менен камсыздоо программасы Ош шаарында да татыктуу жүрүп жатат. Калктуу конуштардын жакынкы жылдары ичүүчү суу менен камсыз кылуу негизги максаттардын бири.
жерде 6,5 километр суу түтүкчөсүн тартып, Акбуран боюнан 2 чоң насос станция куруп, ал жерден скважина суу тартып, 6,5 километр үстүндө Төлөкөнүн эң жогору жагына 200 кубтан экөөнү 400 кубтук резервуарды премьер-министрдин катышып бул жакында тапшырдык. Бул президентибиздин 2024 жылга чейин толук кыргыз жерлеринин баардыгын таза суу менен программасын колдоо иретинде, мына местный бюджетте, местный бийликтеги мындай республиканы карап отурбастан, таза суу программасын карабастан өзүбүз дагы ошол Талабек Насырбекович ушундай демилгени кол кабыш кылып ошол тапшырдык. Билим берүү тармагы да көңүл сыртында калган жок. Жеткинчектердин 44% бала бакчага тартылган. Мындан улам бала бакчаларды куруу демилгеси көтөрүлүп, быйылкы жылы шаардык мэрия жергиликтүү бюджеттен 2 бала бакчанын курулушуна каражат бөлгөн. Амир Темир Курманжандатка аймактык кеңештеринде 100-120 орунду бала бакчанын курулушу аяктап, үнөмдөлгөн каражаттын эсебинен Жапалак айылдык аймагынын Арег айылында 120 орунду, Алим Актилек айылында 100 орунду бала бакчанын курулушу жүрүүдө. Капитал курулушка 200 миллион акча жергиликтүү бюджеттен бөлүнүп атат. Негизги басым бала бакча, таза сууга. Быйылкы жылы ошо бала бакчага дагы быйылкы жылдын ичинде 2 бала бакча аяктоо алдында турат. Алардан үнөмдөлгөн акчаны биз Жапалакта дагы 120 орунду бала бакчага мындай тендер өткөзүп ал жерден дагы. Бүгүнкү күндө местный ошо үнөмдөлгөн акча 7 миллион акча, бир десяттан 7 миллион акча эконом болсо, үнөмдөлсө, ошону Жапалак айыл өкмөтүнө уже 3-чү бала бакчаны баштадык курулушуну. 4-чү бала бакчабыздын Актилек микрорайонунда 100 орунду бала бакчанын сметалык баасы чыкты, 41 миллион болуп. Аны мына ушул быйылкы жылы планга биринчилерден киргизип жатабыз. Быйылкы жылы планда бала бакчада ошо Актилек микрорайонга манан Туран аймак кеңешинде ошондой эле мына Шаарыбыздын могу жерде Айденек бала бакчасына кошумча 100 орунду пландаштырып жатат. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев спорт тармагына да өзгөчө көңүл бурууда. Шаар башчысы ишкерлер менен тыгыз кызматташып, Ахметбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиону толук капиталды оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Стадионго 3000ге чукул жаңы орундуктар орнотулуп, коноктор отуручу жай оңдолду. Заманбап коомдук үй-жаткана курулган. Стадиондун сырткы көрүнүшү толук оңдолуп, асфальттоо иштери жүргүзүлгөн. Ички жасалгасы да заманбап жасалган. Ошондой эле Манас ата аймактык кеңешине алгачкы жолу Иран мамлекеттик тарабынан заманбап спорт комплекси курулуп аяктоо алдында турат. Ош шаары өлкөдөгү эң таза шаарга айланат. Ош тазалык ишканасынын техникаларынын эскилиги жеткендигине байланыштуу шаардык мэрия 14 жаңы техникаларды алып берди. Жаңы техникаларды алуу үчүн жергиликтүү бюджеттен 30 миллион сом бөлүнгөн. Мындан тышкары эскилиги жеткен таштанды таштоочу контейнерлерде жаңыланып, жалпы 150гө жакын атайын көлөмдүү көктөр коюлду. Шаар башчысынын демилгеси менен көп жылдар бою чечилбей келе жаткан таштанды таштоочу талаанын маселеси каралып, Европа өнүктүрүү банкы менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп, келе жаткан жылы жаңы полигон курула турган болду. Техникалык паркыбыз, автопаркыбыз жаңыланып калды. Бул мэрдин демилгеси менен атайын ушу тазалык ишканасынын канча жылдан бери жаңыланбаган техникаларын жаңылап берейик деп жылдын башына сунуш болуп, Талабек Насырбекович демилгеси менен бизге тазалык ишканасына 14 техника алынып келди. Бул шаардык бюджет эсебинен алынып келди. Андан сырткары да биз Европа өнүктүрүү банкы менен бирге иш алып баратабыз. 2019 жылы ошо көп жылдан бери чечилбей келе жаткан таштанды талаасы чечилди. Жаңы полигон куруу бул шаардын чоң көйгөйү болчу. Ош шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн сырткы дубалдары ар кандай түстөргө боелуп кооздолууда. Бул иштер Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашевдин тапшырмасы менен аткарылууда. Имараттарды бир түскө өткөрүүдө жана мыйзамсыз объектилерди тазалоо иштерине муниципалдык кызматтар менен чогуу мэр өзү да катышып жатты. Бүгүнкү күндө Төрөбай Кулатов жана Манас ата кичи районунда көп кабаттуу үйлөр сырдалды. Ош шаарында жалпысынан 700гө жакын көп кабаттуу үй бар. Алардын баарына бир түс берилет. Мындан тышкары үйлөрдүн алдындагы мыйзамсыз курулган гараждар, күркөлөр, тосмолор сүрдүрүлүп, жолдор кеңейтилген. Көп кабаттуу үйлөрдүн алдына балдар аянтчалары куруу, жашылдандыруу иштери жүргүзүлүп, керектөөчүлөргө кеткен акчанын 70% жашоочулардан, 30% мэриядан каржыланууда.
2019 жылы Ош шаары тарыхый статуска ээ болду. Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору макамдалган күндөн тартып, уюштуруу иштерине кала тургундары активдүү катышты. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен шаардын инфраструктурасы жакшырып, туризмдин потенциалы жогорку тепкичке көтөрүлдү. Расмий ачылыш 20 апрелде өтүп, ага өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков катышты. Жалпысынан 30га жакын эл аралык иш-чара жыл ичинде өткөрүлүп, чет өлкөдөн келген 30дан ашуун массалык маалымат каражаттары чагылдырып жатты. Ошондой эле жаңы ачылган Ак ниет аллеясында түрк тилдүү өлкөлөрдүн стеласы коюлду. 30 ноябрда түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эстафетасын шаар мэри Талайбек Сарбашев Өзбекстан өлкөсүнө өткөрүп берди. Ош шаары мейман достугун, маданиятын көрсөтүп, тарыхын далилдеди. Мындан ары да Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталып тарыхта кала берет. Абдумалик Базарбаев, Айбек Үсөн, Атайын чыгарылыш.